Кымбаттууларым, мен сиздерге айрыкча башталгыч класстын мугалимдери үчүн сонун сайт таап койдум. Google'га кирип туруп, мынакей той театр деп жазсаңыздар, англис тилинде мына ушундай баракча ачылат. Маскара боздун сүрөтү бар. Аны басып киресиздер. Киргениңиздерде мына ушундай бет ачылат. Киргениңиздерден кийин эле мына ушул жерден тилин өзүңүздөр кыргыз тилине өзгөртүп алыңыздар. Мына ушундай алып кыргыз тилинде чыгып калат. Бул жерде оюндун түрү абдан көп. Алфавиттик тартип аябай көп. Сонун окуучуларыңыздарды оюн аралаштырып сабак өтсөңүздөр абдан кызык болот окуучуларга. Бул жерде мына math, математика, read, окуу, art, искусство боюнча, бул puzzle, бул музыкага байланыштуу бул оюндар жана мугалимдер үчүн. Мына биринчи математиканы көргөзөйүн. Азыр мынакей математикадан бассаңыздар ушундай оюндар чыгат. Баскетбол, мынакей өзүңүздөр карап не кылсаңыздар балдар аябай кызыктуу. Бала эле эмес, мындай мугалимдер эле кызыгып кете турган оюндар экен да. Мынакей баардыгын карап, мен мына жерден сиздерге мына кошуу, кемитүү, көбөйтүү бөлүү боюнча мына сыйкырчын несин көргөзүп коеюн. Бул жерден башталгыч класстар боюнча баштапкы биринчи класс жөнөкөйлөтүлгөн көргөзөйүн сиздерге. Азыр ачылат. Мына ушундай болуп азыр ачылат оюн. Мынакей сыйкырчы чыкты. Бул жерде интерактивдүү доскаңыздар болсо абдан сонун да бул ойногонгочу. Окуучуларыңыздар табыш керек. 8ге канчаны кошкондо 17 болот. 1-2 класстын окуучуларына ыңгайлуу экен, ылайыктуу. Окуучу ойлонуп табат да, жоон 8ге канчаны кошсоң 17 болот. Басса мына туура болсо мына ушундай чыгат. Кайра кийинкиси автоматтык түрдө чыга берет. 1ге канчаны кошсоң 7 болот. Эгер мен туура эмес басып койсом, мына ушундай ката деп чыгат. Андан кийинкиси мына ушундай кылып ойното бересиздер. Көбөйтүү баланын жаш өзгөчөлүгүнө жараша. Ал эми окуудан көргөзүп коеюн. Алфавиттик тартип, окуянын тартиби абдан сонун да мына жерде баары берилген. Абдан кызыктуу оюндар берилген. Бул жерде баланы ойлонтуш үчүн мынакей себеби жана натыйжасы дегенди басып көрөлү. Бул оюн абдан кызыктуу экен. Азыр болот. Мынакей себеби жана натыйжасы дегенди басканда мына башта деп чыгат. Басасыздар. Окуучу мына жерде сүрөттү көрүп, эмне себептен мышык ылдыйга түшүп кетип жатат, эмне үчүн айник перделери, пардалары жыртылып кетти дегенде ушуга байланыштуу болуп табыш керек да. Ал столдун үстүнөн немени кумураны түшүрүп же вазаны түшүрүп анан жыртылып кетти дейби же монтип жөргөмүштүн желесине секиремдеп, жөргөмүшкө секиремдеп жырттыбы. Бала өзү эгер жакшы логикасы жакшы болсо, мына ушуну алып барып коет да. Туура болсо ушинтип кете берет кийинки деп. Эмне үчүн кой энектин эки кулагынын ортосунан топ өтүп кетти? Ал сыйгалактан ойноп жаткандабы же вентиляторду жандыргандабы же болбосо топко секиргенде эки кулагынын ортосуна кыпчылып калдыбы? Мына ушундай алып туруп өздөрү ойлонуп чыгара берет. Абдан сонун экен. Эми бул жерден сүрөт, артка кирсеңиздер сүрөт, кыскасы ар нерсенин түрү чыгат экен. Мынакей айлануу, кар бүркүтүү деген эмес, оюнчук формасында куб, анимация станциясы мына. Кыскасы абдан көп экен да. Ошентип өзүңүздөр каалагандай кылып көрө берсеңиздер болот. Музыкага кирсеңиздер мына пианино, фортепиано, до мажорный композитор. Могул жерде да бар экен битбокс, композитор, музыка окутуучасы, пианино, фортепиано, до мажор, ксилофон бар экен. Пианинону басып көрсөк. Музыка сабагынан колдонуп койсоңуздар болот. Ноталарды жакшы билсеңиз эгер, эми изданестер билбесеңиз дагы. Кыскасы өзүңүздөр кеңиричиликте чукулап көрүңүздөр, мен сиздерге багыт бердим. Анда эмесе маалыматым пайдалуу болгон болсо, лайктан аябай басып, башталгыч класс тааныштарыңыздарга жөнөтүп, подпискага басканды унутпаңыздар, кымбаттууларым.